Кактус Медиа Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунда 4-классынан бери бөлөлөрү тарабынан зордук алып келген жабырлануучу Рустам менен байланыштым. Албетте, жабырлануучунун аты Рустам деп өзгөртүлдү. Рустамдын айтымында, ал 4-класста окуп жүргөндө апасы экөө Чаткал районунун айылдарынын бирине тайэжесинин үйүнө конокко барган. Баарыбыз көчөдө ойночубуз. Тайэжемдин бир уулу мени алдыңкы бакка алып барды. Ал жакта ойнойбуз деп ойлогом. Ал мага тийише баштады. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Анан ал штанымды жана өзүнүн шымын чечип мени зордуктады. Мен туруштук бере алган жокмун. Бул учурда мен ыйлап жибердим. Ал менин оозумду жапты. Мен аны түртүп жиберүүгө же каршылык көрсөтүүгө күчүм жеткен жок. Иши бүткөндөн кийин мени коркутуп анан ордунан туруп кетти. Мен көз жашымды арчып, малинанын жалбырактары менен арчынып үйгө кеттим. Менин агам эч нерсе болбогондой столдо отуруп чай ичип отурган, деди Рустам. Ал кошумчалагандай, бир аз убакыттан кийин апасы менен айылдан чыгып кеткен. Ошол эле учурда ал апасына болгон окуяны айта алган жок. Анткени коркуп, ага эч ким ишенбейт деп ойлогон. Андан кийин ал бир нече жолу тайэжесинин үйүнө барып, ошол эле жерде бөлөсү аны зоруктаган. Бирок ал эч кимге айта алган эмес. Жаңы жыл түнү апам мени эжесине жиберди. Мен анын тилин албай койдум. Кыйкырып ыйлагым келди. Бирок мен эч нерсе айткан жокмун. Жаңы жылды тосуп алдык. 3-1 тууганын экөөсү көчөгө чыгып, жана 3-чүсү 1995-жылы туулган Бөлөм үйдө калган. Эжекебиз төшөгүбүздү салып, биз жаттык. Бөлөм телефондон бир видеолорду көрүп жаткан, анан мени чакырды. Ал мага видео көрсөткүсү келди деп ойлогом. Бирок ал чечинип, жыныстык мүчөсү менен денемди айланып өттү. Андан тышкары, ызы-чуу чыгарсаң өлтүрүп салам деп коркутту. Акыры ал мени да зордуктады. Каттуу тийди. Түнү бою төшөктүн астында ыйлап, үйгө кирдим эртең менен, деди жабырлануучу. Рустамдын айтымында, анын бөлөлөрү аны 2011-жылдан 2021-жылга чейин зордукташкан. Мен кичине чоңоюп тайэжемдин үйүнө азыраак бара баштадым. 2015-жылы мен айылга көчүп келип, алардын үйүндө жашадым. Ал жерде дагы бир адам мени зоруктай баштады. Ал менден 1 жаш улуу эле. Ошол кезде болгон акыркы өз жаным кыюу жөнүндө ойлондум. Бирок буга чейин эч качан муну жасай алган эмесмин. Башымдагы окуялардын баардыгын унуткум келди. Акыркы жолу 2021-жылдын январь айында зордуктоого дуушар болдум. Дагы бир зордуктоодон кийин Рустам ички иштер органдарына арыз менен кайрылган. Факт катталып, экспертизалар дайындалды. Мен кылмышкерлерди жазалоо үчүн милицияга кайрылдым. Мен мындан ары чыдай алган жокмун. Биринчиден, мен болгон окуяны ишенимдүү адамдарга айттым. Мени зордуктап жүргөн бир туугандар башка балдарды дагы зордуктай алаарын ошондо гана түшүндүм. Мындан тышкары, алардын бирөөсүнүн айылда компьютердик клубу бар. Балким ал жактагы балдар дагы зордукташы мүмкүн. Бирок мен аны каалабайм. Мунун баардыгы мен үчүн өтүп кетти. Мен качандыр бир кезде ушунун баардыгын унутуп калам деп үмүттөнөм, деп жыйынтыктады Рустам. Бүгүнкү күндө айыпталуучулардын эч кимиси убактылуу кармоочу жайга киргизилген жок. Анткени тергөө экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатат. Жыйынтыгы чыккандан кийин гана тиешелүү чаралар көрүлөт, деп билдирди Ички иштер башкармалыгынан.